Баяндамачы суроо сизге да. Жалпы болуп общий сумма 100 миллион доллар болуп турабы? 50 миллиону грант. Ооба. Биз кайтарабыз. Кайтарганда канчасын кайтарабыз? 50 миллион кредит болгон кредитный сумманы кайтарыла. Кайсыл жактан кайтарасыңар? Мындай суроо өткөн жок. Кайтарганда кайсыл жактан кайтарылат? Бирок эми ошону сурап коюшубуз керек да. Акчаны алып атабыз. Кайтарганда кайсыл тараптан, кайсыл булактан кайра кайтарасыңар? Мисалы буга чейин келген Ысыкөлдө мисалы 60 миллион биз колдоп бергенбиз. Элге беребиз деген. Элден кайра 10 жылдан чогултуп алып, ошо кредиттин суммасын кошуп чогултабыз да кайра кайтарып беребиз деген. Сиздер кантип кайтарып бересиздер? Саламатсызбы. Финансы министрлиги бюджеттен төлөнөт. Бюджеттен ооба. Себеп дегенде бул кайтарымдуу акчалар эмес. Ошол үчүн бюджеттен эле төлөнөт. Жарымы кайтарымдуу болуп атпайбы? Жок, ошол бюджеттен кредиттен төлөнөт деген сол мен ошону айттым, но бюджеттен төлөнөт деп туруп мен коллегам айтып атат. 50% жарым да, эми жарымы грант болуп атат. Ушуну иштеткенде, сиздер иштеткенде Кыргызстанда канча областка бөлдүңүздөр ушунун бардыгын? Суу боюнча. Суу боюнча мен айтып кетейин. Суу менен камсыздоо аркында суулар чыгарып жана санитария бул жерде Баткен облусунун 35 айылы. 38 айыл деп турат бул жерде. Жок, 3 айылды мен Ысыкөл облусунда Кызыл суу, Бөкөнбаев, Кашсайды. Бул жерде 38 деп жазыпсыңар дагы 3 айылды кийин бөлүп койдуңуздарбы? Общий 38 айылды. Баткен областына бардык болуп 38 айылга деп турат да бул жерде. Жок, 35 айыл, 3 айыл Ысыкөл облусунда. Бул кагазда өзгөртүп койсоңуздар, себеби бизге келген маалыматта 38 айыл бардыгы Баткен областында болуп калыптыр. 3 айылды Ысыкөлгө деп бөлүп жазсыңыздар. Баяндамаңарда баяндап кое бересиздер. Ошол 38 айылга 10 миллион бардыгы кетип баратабы? Бардыгы жетеби? Кандай дагы кайталап койсуң? 100 миллион доллар келип атат. Ошонун канчасын ушул суу чыгарганга, суу тартканга бөлөсүңөр? Мындай бөлүнүп атат. 100 миллион 52 миллион ирригация, 48 миллион доллар бул суу менен камсыздоого. Угуп туруңуз. Именно ошо сууга деп бөлүнгөнү канча пайыз бөлүнөт? 48 миллион доллардан ошондон 45 миллион АКШ доллары бөлүнөт. Биз бул жерге Бишкек шаар автобус алабыз деп келген 100 миллион долларга. 70 миллион долларын алабыз, 30 миллион долларын окутабыз, башка кылабыз дегенде колдобой бул жерде ызычы болуп 30 миллион силер жеп коет экенсиңер дедик. А силер бул жерде ондо 52 миллион доллар силер жеп коесуңар банда. Бардыгы бөлүнбөсө, башка болбосо. Эмне үчүн ошону мисалы 100 миллион болгон 90 миллион иштетип, калганын ошол башка жактарга жумсаңар болбойбу? Урду алып кетпесин, жок болуп кетпесин, корулсун, бардыгы аткарылсын. Ошону жакшыраак көзөмөлдөгүлө. Бул жерге келгенде биз ратификация кылып берип атабыз, бардыгы деле отказ кылбай. Бирок эртең ошонун баары ишке ашсын. Эң биринчи бул таза суу, суу керек. Бардык жерде ушул биринчи орунда турган таза суу. Ушуну аягына чейин так аткарышыңарга мен ошону көзөмөлдөп, аягына чыгарганга чейин биз көзөмөлдөп турабыз.